бизнес жөнүндө тренинг өткөрү бизнести эмне экенин билгиңер келеби? Эми бизнес эмне экенин билгиңер келсе, силер азыр өтө сонун, өтө кылдап угуп отургула. Сиздерге Кыргыздан чыккан бизнес тренер Бурас Наслет команда коомдук уюшумдун төрагасы, ошондой эле МАП эл аралык ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Сооронбаев Надырбек байкеге сөз берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыздын кыран жигиттери. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желек күнү менен баарыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Биз дүйнөнүн кайсы бурчунда жүрсөк дагы өзүбүздүн желегибизди, өзүбүздүн кимдигибизди бийик тутуп, өзүбүздүн каада салтыбызды бийик тутуп, ар дайым ошол желегибизди желбиретип, Кыргыздын атын жакшы жагынан биримдикте, ынтымакта тааныта берели. Анан бүгүн баарыңарга терең ыраазычылык билдирем, баарыңарды куттуктайм. Ушундай Москвада жүрсөңөр дагы, жумушуңар болсо дагы, башка дагы шарттарыңарга карабай, ушул кыргыздардын бизнес форумун уюштуруп, эркектердин форумун уюштуруп, жалаңмаке Кыргыздын жаш жигиттери, эркектер ушинтип келип атканыңарга, ушинтип билим алам, бир нерсе үйрөнөм, мен бир чоң максаттарга жетем деп келип атканыңарга чоң рахмат. Силер уже жеңиштин эң төрүндөсүңөр, силер уже миллионерсиңер, силер уже чоң ийгиликке бара жаткан адамдарсыңар да. Эмнеге дегенде, бүгүн мынакей Дорон айткандай, көпчүлүк мекендештерибиз, көпчүлүк жигиттерибиз мүмкүн укту, мүмкүн силер чакырдыңар, бирок ар кандай себептер менен келе алган жок да. Бирөөсү кино көрүп үйлө жатат, бирөөсү дагы бир достору менен эс алганы кетти, да ар кандай шылтоолор менен келе албай калды да. А силер болсо бүгүн келип билим алалы, илим алалы, бир нерсе үйрөнөлү, жашоого бир максат коелу деген чоң максат менен мынакей бизнес форум уюштуруп атасыңар, азаматсыңар. Бүгүнкү менин темам ошол адамдын жашоодогу максаты, эркектердин милдети, бизнес кантип нөлдөн башташ керек, акчаны кантип туура пайдаланыш керек, жана ийгилик, бактылуулук ошол боюнча кыскача мен силерге өзүмдүн билгенимди, өзүмдүн жашоодо басып өткөн жолумду айтып берейин деп атам. Эгерде мен китептерден айтып берсем, мүмкүн силерге ал пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Мүмкүн силерге ал өзүнүн баягы силер ойлогондой ой менен жеткире албай калышы мүмкүн. Мен силерге өзүмдүн жашоодо болуп өткөн, практикамда болуп өткөн нерселерди гана айтып берейин. Биринчиден, өзүбүздүн динибизде деле айтылат, адамдын жашоодогу максаты. Адамдын жашоодогу максаты эмне? Бул эгерде дейт, айтылат, айбанаттардай болуп дейт, ичип, жеп, бала жаратып, ушул жашоонун кызыкчылыктарын баарын көрүп жүрө турган болсок, анда биздин айбанаттардан эч кандай айырмабыз жок болуп калат экен да. Айбанаттар деле ичет экен, жейт экен, бала жаратат экен дагы, бул дүйнөдөн өтүп кете берет экен. Кыскасы эч кандай максаты жок экен да. Биз айбанаттардан айырмабыз эмне? Биздин Кудай таалам берген акылыбыз бар, оюбуз бар, ой жүгүртөбүз. Өзүбүз кичинекей 50-60 килолук адамдар болсок дагы 30 тонналык пилдерди, киттерди ойнотуп атабыз, ээрчитип кетип атабыз. Бул ошо Алла таалам берген бизге ушул акыл, эс, ошондой чоң мүмкүнчүлүктөрдүн аркасы менен ушундай чоң ийгиликтерди жаратып атабыз да. Ошондуктан бардыгыбыздын жашоодо чоң максатыбыз болуш керек. Жөн эле ичип жеп, бала жаратып, жашоонун кызыкчылыгын көрүп өтүп кетпеш керекпиз. Биз жок дегенде өзүбүздүн жаныбызда жүргөн туугандарыбызга, досторубузга, мекендештерибизге колубуздан келишинче бир жардам берип калышыбыз керек да. Эгерде жыргап эле ичип жеп эле жүрө бере турган болсок, анда айбанаттардан эч кандай айырмасы жок болуп калат. Мына өзүңөр тренингтерге көп катышып жүрсүңөр, биздин деле Кыргызстанда чоң ийгилик жаратып аткан миллионер байкелерибиз, эжелерибиз көп.
Бирок ошол адамдар эмнегедир менин байкашымча көп тренингтерди, бизнес форумдарды мындай көп уюштурганын мен байкабайм да. Мүмкүн уюштуруп аткандар, бирок азыраак адамдар эле уюштурат да. Анан мен таң калам, эмне үчүн ошондой чоң ийгиликке жеткен адамдар, ошондой чоң кадамдарды басып өткөн адамдар өзүнүн кантип жеткенин ошол ийгиликке, кантип ушул кадамга барганын айтып бербейт. Эгерде айтып бере турган болсо, ой бөлүшө турган болсо, баарыбызга ошол жака жеткенге, ийгилик жаратканга, бирөөгө жардам бергенге бир мүмкүнчүлүк болмок да. Карап көрсөк, баягы эле өзүбүздүн патриот, элин, жерин сүйгөн, элим деп жүгүрүп жүргөн кыздарыбыз, жигиттерибиз уюштурат экен да ошону. Баарыңыздар көрүп жүрөсүздөр, андай кыздарыбыздан, андай байкелерибизден кур эмеспиз, Кудайга шүгүр, азыр кичине да болсо үйрөнүп, кичине да болсо өзүбүздүн билгенибиз менен бөлүшүп атабыз. Эркектер, мына бир кыргызда жакшы макал бар. Кыргыздын бир жакшы макалы бар да. Бул эркектерге тиешелүү. Мындай деп айтылчу эле. Кайсыл элдин жүдөө көрсөң зайыбын дейт, ошол элдин эрине кой айыбын дейт да. Бул эмнени билдирет? Эгерде биздин аял затыбыз ушинтип дүйнө жүзүн кыдырып кетсе, ушинтип кыйналып, суукта, ысыкта кыйналып иштеп жүрсө, бул күнөө эркектерде. Анткени эркектер биз ошол аял затына, энелерге, кыздарыбызга ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп бере албай жатабыз тилекке каршы. Ошон үчүн ал кыздарыбыз, эжекелерибиз бизди карап отура бербей, жакшы жашоо куралы, жакшы максатка жетели, балабызды багалы, үй бүлөбүздү багалы, ата энебизди багалы деп дүйнө жүзүн кыдырып, мынакей Москвада дагы, башка жакта дагы таман акы маңдай термей иштеп жүрүп да. Ошондуктан жигиттер кайдыгер болбойлу, бардык нерсени өзүбүз колго алалы дагы, ошол аял затын иштетпегенге аракет кылалы. Кыздарыбызды, энелерибизди, эжелерибизди иштетпегенге аракет кылалы. Алар качан гана иштебейт, биз аракетчил болсок, биз тынбай эмгек кылып, башкаларга да үйрөтүп, бирибизди колубуздан сүйрөп, бир жакшы ийгиликтерибиз менен бөлүшө билсек, алар иштебейт да. Мисалы үчүн башка улуттардын карап көргүлө, бул жакта аял затын азыраак иштетет да. Өзүбүздүн эле коңшу өлкөлөрдү карап көрөлү, бул жакка карап көрөлү. Эмнегедир биздин аял заты бул жакка көбүрөөк келип атат. Эми, конечно, ал жакта да бир жакшы жагы бар. Биздики баягы ичинде орус тилин жакшы билет экенбиз, адам менен жакшы мамиле этип сүйлөшүп берет экенбиз. Ал жактан жакшы бир жагынан. Экинчи жагынан аял затын дүйнө кыдырып, баягы күнү түнү иштетип койгонубуз бул туура эмес.